Акыркы күндөрү коомчулукта айдоочулук көлүк алуу тартибине киргизилип жаткан жаңы талаптар кызуу талкууга алынууда. Айрым жарандар айдоочулук курсту оңой окуу ашыкча деп эсептешсе, башкалары бул кадам айдоочулардын жоопкерчилигин арттырып, жол коопсуздугун камсыздоого өбөлгө түзөт деген пикирде. Алдыдагы мүнөттөрдө биз 2,5 айлык жана 10 айлык окуу программаларынын айырмачылыктарына токтолуп, алардын күнгөй тескейин айтып беребиз. Ушул бакка тийгенден кийин унааны тегиретип туруп, ушул жакта токтоп калган. Мындай адам өмүрүн алган жол кырсыктары өлкөдө байма-бай катталып келүүдө. Статистиканы алсак, былтыр эле Кыргызстанда 8.000ден ашык жол кырсыгы катталса, 1000ге жакын жаран каза болгон. Жол кырсыктарынын басымдуу бөлүгү айдоочунун ылдамдыкты ашыргандыгынан, жол тилкесинде туура эмес маневр жасагандыктан, каршы тилкеге чыгып озуп кеткендиктен, транспорт каражатын мас абалында айдагандыктан, жол кесилишинде бири-бирин өткөрбөгөндүктөн, жол белгилерине баш ийбегендиктен, аралыкты сактабагандыктан келип чыккан. Өкүнүчтүүсү, аварияга кабылган айдоочулардын басымдуу бөлүгү айдоочулук көлүктү сатып алгандар. Анын кесепети эмнеге алып келип жатканын убакыт көрсөтүүдө. Айдоочулук көлүк алуу процесси көптөн бери эле бизнеске айланып кеткенин эч ким жашыра албайт. Негизги себептеринин бири жеке окутуучу жайлардын ашыкча көбөйүшү менен катар окутуунун сапатынын төмөн болушу. Болгону 2,5 айлык окуу курсу келечектеги айдоочуларга талаптагыдай теориялык жана практикалык билим берүүнүн ордуна формалдуу түрдө келди-кетти принциби менен гана өткөрүлүп келет. Натыйжада жол кыймылынын эрежелери жетиштүү өздөштүрүлбөгөн айдоочулар жолго чыгып, кесепети үрөй учурган жол кырсыктарына алып келүүдө. Бул жакка жол жок деген. Кайсыл жакка жол жок деген белге? Мисалы үчүн түзгө тоссоң кайсыл жакка болсо дагы. Азыр мына алдыңызда турат, анан буну көргөндө каяка кетесиз? Токтойбуз, нары өтпөйбүз. Өтпөй ошол жерде токтоп, кайра кайтат экенсиз артты көздөбү? Эми жол жок болсо каяка барабыз? Неме? Уступить, да? Объездной, да? Жок, мында тура эмес. Бул кандай жол белгиси? Токтошко мүмкүн эмес. Токтоп турууга мүмкүн эмес. Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? 4 жыл. 2 жыл. Неме? Неме да кайсы? Парой, да? Дагы бир жагдай. Жеке авто мектептердин биринин директору 70ге жакын окуу объектисин мыйзамсыз менчиктештирип, алардын бир бөлүгү жеке жактарга берилсе, калган 40га жакыны жеке пайда көрүү үчүн колдонуп келген. Азыр аталган авто мектептердин бардыгы мамлекеттин балансына кайтарылды. Эми мындан ары мамлекеттин карамагына өткөн 70ге жакын окуу борборунда айдоочуларды даярдоо бирдиктүү талаптардын негизинде жүргүзүлөт. Окутуу мөөнөтү 10 айды камтып, программа толугу менен кайра каралат. Негизги басым айдоочулардын теориялык жана практикалык даярдыгынын сапатын жогорулатууга, ошондой эле келечектеги айдоочуларда жол кыймылында коопсуз жана жоопкерчиликтүү жүрүм-турум маданиятын калыптандырууга жасалат. Окуу курсу 10 ай десе эле жаңылыш маалымат таратып, дүрбөлүнгө түшүүнүн кереги жок. Сабактар жумасына 2 же 3 жолу 2-3 сааттан өтүлөт. Каалоого жараша онлайн форматта да билим алууга мүмкүнчүлүк да каралган. Айдоочулук көлүк өнүккөн мамлекеттерде 2-3 айдын ичинде берилбейт. Орточо 6 айдан 12 айга чейин созулат. Мисалы, Финляндияда 1 жыл окуп бүткөн соң гана көлүк ала аласың. Ошондо да алгач 2 жылдык мөөнөттө убактылуу көлүк берилет. Ал аралыкта айдоочу эч кандай эреже бузбаса, ошондон кийин анан күбөлүккө ээ болот. Эгер эреже бузса, кайрадан окуйт. Башка мамлекеттерди алалы. Мисалы, Германияда орточо 6 ай, 12 ай, кээде узарат. Швеция даярдыкка жараша 8 айдан 12 айга чейин. Норвегияда этаптары менен 1 жыл. Улуу Британия, Канада, АКШнын айрым штаттарында, Австралия жана Жаңы Зеландияда айдоочулук көлүктү 1,5 жылдан 2 жылда алышат. Айталы дегенибиз, рулду башкаруу чоң жоопкерчилик. Азыртадан буга олуттуу көңүл бурбаса, анда жол кырсыгында каза болуп же оор жаракат алып өмүр бою майып болуп калгандардын саны өсө берет. Ошондуктан азыр чечим кабыл алып, бул кайгылуу статистикадан тыянак чыгаруу зарыл. Ар бир жаран жетиштүү билим алып, жол кырсыктарынан алыс болуу маанилүү.